Кежи Групп курулуш компаниясы Түштүк магистраль менен Жукеев Пуловкина көчөлөрүнүн кесилишине жайгашкан Чыңгыз Айтматов ордусу турак жай комплексинен чарчы метрин 400 акчы долларынан баштап батир сатып баштады. Кежи Групп келечек бүгүн курулууда. Жана муну дагы жөн жерден айткан жерибиз жок, себеп дегенде Кежи Групп курулуш компаниясы жалаң гана жөнөкөй жарандарга, бай жарандарга гана эмес, керек болсо өзүнчө жардам катары көрсөтүп, баатыр энелерге дагы батир тартуулап келет. Дал ошондой батирлердин ээси Баатыр эне бүгүн бизде конокто. 10 баланын энеси Карабаева Айзада эжекебиз бүгүн бизде эки кичинекей кызы менен конокто. Кош келипсиздер, жөжөр. Жана албетте, өтө отурган бөбөктөрүбүздүн аттарын айтып өтөлү. Мариям Шамсидин кызы жана Хаджар Шамсидин кызы. Айзада эжеке, эң алгач эле бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктап өтөлү. Энелер күнү деп белгилеп келебиз. Жыл сайын канча балам бар деп калдыңыз, өзүңүздүн оозуңуздан угалы. Менде 10 бала бар. 7 кыз, 3 эркек. Небереңиз? Небере, 2 небере буйруса 3-чү неберени күтүп атабыз. Абдан жакшы. Жакшы, аман эсен жарык дүйнөгө келип алсын дейли. Ошондой болсун. Эне катары айтып өтсөңүз, 10 баланы тарбиялоо оорчулук жаратпайбы? Оорчулук болот эми, балдарга жакшы тарбия жакшы болгула, балдарым жакшы өскүлө, ынтымактуу болгула, ырыскулуу болгула. Ушинтип эле тарбиялайм, мен балдар жакшы. Эң алды канча жашта дагы, эң кичүүсү канчада кенжеси? Эң улуусу 25 жашта, а кичинекейи 3 жашка чыгып калды. Канчасы үй бүлө куруп кетти, канчасы азыр колуңузда? Бир келин алганмын, 2 небере бар, анан бир кыз чыгарганмын. Ошол. Экөөсү үй бүлөлүү, калганы мектеп окуучулары. Кыз аттыңыз, бирөөнү үйлөнттүңүз. Жакшы бул дагы. Эсеп 1-1 дегенде, э? Албетте тамаша. Айтсаңыз, үй бүлөнү тарбиялоодо, мисалы үчүн жаш балдарды тарбиялоодо кандай өзгөчө методдорду колдоносуз? Мисалы үчүн ыймандуу болуусу үчүн, жакшы окуусу үчүн кандай усулдарыңыз бар? Балдарга ушу көбүрөөк көңүл бурам. Балдар окугула, мектепке кийиндирем, мектепке жөнөтөм, ушундай. Ошондой эле балдарыңызды кантип эркелетесиз? Же кээде урушуп, каксып калган учурлар болобу? Эми болот дейм, жашоодо урушка болот дейм, эркелеткен айланса да болот, эркелетем, ушул айланайын, күчүктөрүм деп ушул. Айланайын, тегеренейин деп. Айланайын, тегеренейин, сада болоюн деп. Чындыгында өзүңүз айтып калдыңыз, 10 баланы тарбиялоо бул оорчулукту жаратат чындыгында депчи. Анан айтсаңыз, мисалы үчүн азыркы учурда көпчүлүк жаш балдар эшикке көп чыкпайт. Эмне десе техника. Бардыгыбыз техникага байланганбыз, 21-кылым техниканын дүйнөсү. Сизде дагы ошондой көйгөйлөр жаралабы? Жаралат, убак саат менен көрсөтөм, убак саат менен сыртка чыгып ойноп турам. Ушундай. Демек бардыгы өз ченеми менен, э? Жакшы. Мынакей өзүңүз да айтып калдыңыз, Кежи Групп курулуш компаниясынан буйруса там алдык деп. Буйруса киргенде жаңы конушубуз кут болсун дейли. Жана айтып өтсөңүз, өзгөчө усулдарды деле колдонбойм дедиңиз, болгону жакшы окуусу үчүн, ыймандуу жүрүүсү үчүн жаш энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? 10 баланын энеси катары. Мисалы үчүн азыркылар, мен ойлойм, чындыгында туура болуш керек, көп балалуу болуудан коркушат. Ооба, 1-2 баланы жетет, ошону тарбиялап алсам эле болду деп ойлонушат да. Мүмкүн бул ою кыскалык кылып жаткандыр, сиздин оюңуз боюнча. Менин оюм боюнча эми Алла Таала берип аткандан кийин дөйрөй бериш керек, чоңойтө бериш керек, ырыскын Алла Таала берет өзү. Ар бир бала ырыскысы менен. Ооба, ошол ырыскысы менен төрөлөт экен. Ошо. Бул кичинекей жөжөлөр да жөн келбей болуш керек. Ооба, кичинекейлерге дагы сөз түрдө суроо беребиз. Андан сырткары айтып өтсөңүз, сиз өзүңүздүн элиңизден кандай тарбия алдыңыз? Апаңыз кандай тарбия берди эле жана эң өзгөчө эсиңизде калган акыл насааты? Жакшы бол кызым, ыймандуу бол. Ошол ушинтип айтчу эле. Жакшы бол, ыймандуу бол. Деп эле ушинтип айтчу. Энесин көрүп кызын ал деп негизи кыргыз элинде бекеринен кеп таркабаса керек. Негизи энеси кандай болсо, кызы дагы ошондой болот. Энесин көрүп түзөлөт дегендей, ошон үчүн аял заты кыз балага мыкты тарбия берүүсү үчүн колдон келген аракетин жумшайт деп ойлойм. Анан мына бул жерде Мариям менен Хажар да жөн келбесе керек. Апаңарды жакшы көрөсүңөрбү? Жакшы көрөсүңөрбү? Сен Хажар жакшы көрөсүңбү? Апаңар бетин өппөйсүңөр анан. Бүгүнкү майрам менен куттуктабайсыңар. Куттуктайсың, кел айтып койчу. Апаңды бүгүнкү майрам менен куттуктап койчу. Апа майрамыңыз менен деп кой. Апа майрамыңыз менен. Рахмат кызым, чоң рахмат. Сен Хажар куттуктайсыңбы?
Уялып атат. Биздин Хажар уялып атат. Багыл түшүнүү менен мамиле жасайлы. Мисал үчүн азыркы учурда ата энелер жаш балдарынын кичинекей кезинен эле кесип тандоосуна көбүрөөк мындайча айтканда кийлигишет десем да болот. Себеби бардык ата эне жаман кесиптин ээси болушун каалабайт. Сиз келечекте бул эки кичинекей бөбөктүн ким болуусун каалайсыз? Хажар менен Мариямдын. Келечекте элге кызмат кылган ыймандуу кыздардан болушун тилейм ушул. Буюрса бирөөсү доктор, бирөөсү эже болом дейт ушундай. Эң башкысы ушул э. Ал эми улуулары кандай кесипти аркалап же болбосо окуп жатат ушул учурда бүгүнкү? Улуулары атасы Куран жаттап окуган. Куран окуп сабак берет. Ушул кичинекейде эле Куран окуган, баарысы эле ыймандуу окуган, Куран окуган да. Шарият жолунда баарыбыз. Жакшы экен. Жакшы. Анан айтып өтсөңүз эже. Бүгүнкү биздин эфир жалаң гана энелерге арналып жатат. Энелер күнү. Андыктан биз дагы сизди чын жүрөктөн бүгүн энелер күнү менен куттуктайбыз. Жана сиз дагы жалпы журтка, апаларга болгон каалоо тилектериңиз болсо айтып өтсөңүз. Жалпы аялзат энелерине каалоо тилегим эч убакта оорубагыла, балдарынын сый урматын көрүп көпкө жашап жүрө берсиндер ушул. Рахмат эжеке. Жана биз дагы сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы МТС телеканалынын атынан сизге гүл десте эжеке. Майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамыңыз менен эжеке. Сиз дагы балдарыңызды бир гана жакшылыктарына күбө болуп, көз жашыңыз бактылуулуктан гана, кубанычтан гана чыксын. Айтканга келсин. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Баатыр эне Карабаева Айзат эже кичинекей мотурайган эки кызы менен келди. Мариям Шамсидин кызы жана Хажар Шамсидин кызы менен. Ал эми биздин эфир улана берет.